Саламатсыздар достор, туғандар. Мейлі, кім болсаңыз дағы көріңіз видеоны. Орыс болсаңыз да көріңіз, қырғызша түсіндіріңіз. Бүгін очень короткий видео. Немнеге бұл видеоны тартыш керек, барғара керек. CNELS, это система учета на, короче, бір сөзмен айтқанда пенсионный фонд ғой, чтобы сен государствода Россияда легалду иштеш үчүн CNELS керек, чтобы сага работодатель налог төлөгөнгө. Берейчи. Короче, CNELS деген бул ошол пенсионный фондго налог төлөөнчү да. Бизде деле пенсионный соцфондго төлөшөт го, ошол эле сыяктуу. Работодатель төлөйт зарплатага. Топ сен легалда Россияда иштеш үчүн. Ошону алганга көп бияк келгенде көп биздин өзүбүздүн эле туугандар посредник болот экен да. 1000 сом алып берем, 2000 сом алып берем деп. Анан мен айтарым, аны алыш бесплатно. Кантип алабыз? Сайт бар. Мен сайтта обязательно указать этип коем. Кыргыз Республикасы, Россиянын пенсионный фонд деген. Аяка барабыз дагы эле. Кыргыздарга өзгөчө. Барабыз дагы. Здравствуйте. Я хочу получить CNELS дейсиңер. Дегенден кийин ал айтат. Перевод паспорта, то есть сенин кыргызский паспортуң орусча тилинде жазылган материалдык заверение керек деп. Сен айтасыз, жок, меники орусча жазылган, действительно ID карталар бизде орусча жазылган бардыгы. Ошондуктан орусча деп айтасыз. Хорошо деп киресиз. Киргенден очередь күтөсүз. Эми очередь бат эле, ал жерде очередь деле жок. Очередь келет, барасыз окошкого, банкта келет, барып паспортуңузду бересиз. Бүйтүп турасыз. Мурун башка бир жашыл эмеге берчүкен, азыр мага А4ге берди, печаты бар, что Абдусаттаров Жолдубек ушул CNELS номери момдай депчи. Көрдүңөрбү? Аласта чыгып кетесиз, болду. Экинчиси ИНН. То есть ИНН деген индивидуальный номер налогоплательщика деген сөз да, физический лицого. То есть сиз действительно доходуңуз жөнүндө налог төлөшүңүз керек. Аны сиз төлөбөйсүз, сизди иштетип аткан работодатель төлөйт. Анан аны алганга дагы связныйго бар, анан 2000 сом, анан бир жума, анан мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек деп берет экен да. А мен регистрация менен барыш керек аяка обязательно. Регистрациям жок болуп калды. Регистрациям жок эмес, регистрациям проблемный болуп калды. Мен азыркы учурда узартыш керек болчу. То есть регистрация жок кезинде барып калдым да иненге. Анан барып калган кезде ал айтты, давай мындай кыласың дейт. Налог.ру деген сайтка киресиң, кирип физический лицо деген киресиң, аяктан получить ИНН деген жери бар дейт. Аяка киресиң дагы заявление жазасың дейт. Заявление жазганда паспортный даныңды, Кыргызстан Республика, Кыргызстандын гражданы экениңди, анан дагы что сен регистрация менен жашайт экениңди жазып туруп, ошол регистрациянын адреси деген жерге азыр жашап аткан адресиңди жазып кой деди. Жаздым, кетти. Бир сутка күттүм, бир сутка эртеси күнү эле келди. Мага СМС, что сиз 27 январдан 10 апрелге чейин, февралга чейин барып ИНН-ды алып кете аласыз деп. Мен налоговыйга бардым, жөн эле паспорт бердим. Алар кагазда журналда список бар экен, арасында ошонун арасында Абдусаттаров Жолдубек деген жазып бар экен. Ошонун жанына кол койдум, бир кагазга кол койдум, что ИНН-ымды алдым деген. Анан А4 кагаз берди, что Абдусаттаров Жолдубек 27 январь күнү ИНН-ге налоговый учетко турду деп берди. Анан ИНН-ды кошо берди. Болду. То есть ал дагы бесплатно. Эч кандай 1000 сом, эч кандай 2000 сом, эч кандай анан там дядясы, анан поставной лицосу, анан тырым-пырым деген жок. Вот. Эгерде сиздерге кандайдыр бир ушул сыяктуу подозрительный схемалардан посредниктер ортомчу боло калайын деп аткандарды билгиңиз келсе, любой эмне кызыктуу болот ошонун астына жаза бериңиздер. Жана малдарга молодец, ИП менен осонун айырмасы бар деген суроого жооп беребиз. Сага даярданып атам, жакшылап даярданып туруп, корректно жооп берейин деп жатам, чтобы ой болуш керек, ич керек дебей. Вот. Мен бул видеодо ИНН менен CNELS кантип алыш керек деген суроого жооп бердим. Бул любой адамга керек. Безобразованный адамга да керек булчу. Сен образованияң жок андай сөздү айтпа деп айтпагыла. Всё, давайте. Лайк кой, подписка кыл, видео менен көбүрөөк бөлүш.
посредниктерди азайтабыз. А то посредниктер көп болуп кетти. Посредниктерди азайтпасак, посредниктердин артынан мошенниктер көбөйөт. Анан мошенниктер элди алдайт. А эгерде посредниктерди азайтсак, то есть өз акылыбыз менен ойлонуп, анда мошенниктер жоголот. Лайк. Элдер келди атасы өчө турган. Мага переводтун кереги жок. Андан кийин сизге действительно переводтун кереги жок дегенден кийин